Достор, тез кыска эскертүүнү айтып кетейин. Мен бул видеону ээлебейм. Мен аны тарткан жокмун. Бул болгону жөн эле котормо жана үндө. Анын оригиналын болсо YouTube'да Smash Bits Animations деген каналда көрсөңүздөр болот. Болду, айтып бүттүм. Жакшы көрүүнү каалайм. Макул, 2,5 болду. Экмандын пландарын бузушум. Салам. Негрмен? О, каердемин мен? Киммин мен? Сен билесиңби, чындыгында мен билбейм. Сен доктор Экманды көрбөдүңбү? Бул болсо эмне? Воу, алло, милиция. Эми бул кооптуу курал. Аны мага берсең макулбу? А мен болсо аны ары коем. Ким мага муну кылды? Эмнени кылды? Жарышуу унадай бойогонду айтасыңбы? Билбейм. Чындыгында сенин мага окшоштугуң мени тынчсыздандырып жатат. Өмүрүмдүн максаты эмне? Апей, өтө олуттуу суроолорду берип жатасың, доске. Кел биз башта. Тамашалап жатасыңарбы? Анда менин белгилүү тездигим да барбы? Биз туура эмес баштап алган окшойбуз. Кел таанышалы. Салам, менин атым Соник. Мен дүйнөдөгү эң тез... Мен ким экенимди билбейм. Мен аны эч ак түшүндүм. Мен болгону Экманды табышым керек. Эгман деген ким? Мен деген киммин? Анан бул менен эмне кылышым керек? Аны мага бер. Кудай ай, канча куралдарың бар сенде? Сен болсо... Мага бул замат жоопту бергиле. Мына кайрадан, ооба. Макул, бул биринчи жолу келгениң, башкалар менен тааныштырайын. Бул Тейлз. Салам, Тейлз. Ал бир аз жолшураак окшойт, Кудай ай, бул жөн эле сүрөтү. Жок, мен түшүнөм. Өзүм да эл алдында тартынам, аябай. Макул анда. Ошондо эмне янын аты Тейлз? Билбейт экем. Сүрөттү жакшыраак карасакчы. Анткени колгап кийип турат. Жок, биз да колкап кийип турабыз. Мына, сен да кийип турасың. Кудай акы, Тейлз сыйкырчы экен. Кийинки, бул Наклз. Ал Ехидна. Жанагы испан тамак сыяктуу. Ал Энчилада. Эми Энчилада болсо анда башта тура эмес айтты. Жок, айтканым. Анын колкабында учтуу нерселер бар экен. Менин колкабымда да учтуу нерселер болсун. Эми ошон үчүн Наклз Ехиднада. Ошон үчүн мексикалыкпы? Ал мексикалык эмес. Энчиладан тура эмес айттың дагы. Бул Уру. Эмчектер. Кийинкиге өтөбүз. Бул болсо доктор Экман. Ата? Воу, эмне? Бул менин атам. Мунун баарына ал айыптуу. Генетика жөнүндө кийинки аптада сүйлөшөбүз. Эсти жоготуу жана башка нерселерди. Бул баарын мага ал жасаган. Эми мен эстедим. Ал мага куралдарды берген. Мотоциклды да. Эмне үчүн сага мотоцикл керек? Бүт мен эстерим. Сен ансыз деле өтө ылдамдуусуң го. Ал азабын тартат. Ал мага кылган нерселердин баары үчүн жооп берет. Мен аны жок кылам. Мен анын соккон көкүрөгүнөн жүрөгүн жулуп салам. Кое тур, анын көкүрөгү согобу? Ушул менен. Бул хаос сымырыты. Абайла андан. Аны мага бересиңби, Сыраныч? Анын күчүн мен гана колдоно алам. Менин колуман гана келет. Мен сага рукту көрсөтөм. Ала бер. Бүгүн биз сарказм эмне экендигин үйрөнөбүз. Сарказм деген эмне? Азыр айтып берем, шашпай тур. Shadow, азыр менден 5 колуң барбы деп сурасаң? Бирок сенин 5 колуң жок да. Билем, бирок сурап көрсөң эми. Соник, эмнеге 5 колуң бар? Анткени каалап турам. Жинди. Воу, алдамчы. 5 колуң жок. Мен аны билип турам. Бул сарказм болду. Ошондо сарказм калпайтуу. Жок. Токто, эмне? Бул дагы сарказм болгон. Эмне болгон сарказм? Сарказм менен сүйлөгөнүңдө сен айкын ачык калпта айтып жатасың. Ошон үчүн бул жалган эмес. Демек, бул жалгансыз калпайтуу. Хей, азаматсың, сен түшүнүпсүң. Макул, кел дагы мисал кылалы. Shadow, сенин 5 колуң барбы? Эми, Көңүлүңдү коюп көр. менин 5 колум бар. Анткени айылда иштешим керек. Бирок кээде оор болот. Өткөн аптада жылкы масылган койотту атышым керек болду. Мен мажбур болгом. Буга өкүнбөйм, бирок түндөрү колум канга булганганын ойлоп уктай албайм. Бүт бешөөсүндө тең. Мейли, жок, бул кадимки эле жалган болду. Эч нерсе эмес, кел дагы бир жолу. Мынтип көр. Эгерде адамдар сага сарказм менен жооп берип жатышса, демек алардан жообун билип туруп сурап жатканын билдирет. Сенин 2 гана колуң бар экенин мен билип турам. Ошондо 5 колуң барбы деп сураганымда, сен 5 колуң бар эмиш болуп, ушинтип мени шылдың кыласың. Мазактоосум ал, түшүндүңбү? Дагы бир жолу. Shadow, сенин 5 колуң барбы?
Senin үйün жоқ жана семизсиң. Жок, бул жөн эле мазактоо болду. Сенин апаң сени каалаган эмес. Ал эми атаң сен менен бир жүрүп көргөндөн кийин аялдарга башка тийбейм деген. Бул сарказм эмес. Мени жөн эле кемсинтип жатасың. Банандарды жек көрөсүң. Эми сенин оюңду такыр түшүнбөй жатам. Эмнеге мен муну түшүнбөй жатам? Ук, мага көңүл бур. Анда башка мисалды ойлоп көрөлү. Бүгүн кайсы күн деп сурасаң? Бүгүн шейшембиде. Мен аны билип турам. Сен дагы аны билесиң. Ошондо кайсы күн деп менден сурап көр. Соник, бүгүн кайсы күн эле? Бүгүн жума. Эй, Shadow, каерге жөнөдүң? Жума күнү сабагым жок да. Бүгүн жума эместигин билем. Бул сарказм болгон. Бүгүн шейшемби да. Акмак. Бир чечимге келчи сыйкырчы. Сарказмдын мааниси бул чындыкты ачыктаган жалган. Бол эми. Баштан эле ушинтип айтпайт беле. Мына, ушул. Азыр сен сарказм менен сүйлөдүң, Азамат. Эми Эгманды жок кылсам болобу? Эми жок. Азыр биз Эгман, сарказм сени жок кылууга жабдыгым болот. эмнеге мен муну кылып жатам? Ошондо сенин кандай планың бар? Эгман мага айтат, Shadow, сен ушунча күчтүү экениңди билбептирмин. Мен коркуп жатам. Мен болсо жооп берем. Күчтүү, бирок мен алсызмын. Мен аябагандай абдан алсызмын. Андан кийин болсо мен көздө тебем. Ал болсо айтат, ай, көзүм. Бутуң жалгыз боштугумду тапты, менин көзүм. Мен болсо айтам, сени урганым үчүн абдан өкүнөм. Бул сарказм болот. Макул, бирок ал ошол сөздөрдү айтпасачы. Жок, айтат. Ал мажбур, болбосо аны өлтүрө албайм да. Мели, дагы бир сурап көрөйүн. Ошондо ал өзү каалап туруп, сенин планыңа макул болот. Аны алдын ала билбей турган болсо дагыбы? Сен аны өлтүрө алганың үчүн элеби? Ооба. Бул дагы сарказмбы? Ооба. Душманыңды билишиң керек. Эмнеге каршы чыгып атканыңды? Эгмандын робот аскери бар болсо эмне кыласың? Эгманды өлтүрөм. Мели, ал эми робот аскери болсочу. Алар Эгманды өлтүрүүгө жардам беришет. Ушул сенин планыңда бир да мааниси жок экендигин түшүнүп турасыңбы? Мааниси бар, ал алдыда. Shadow, жок!